Assalamu alaikum туғандар, достор. Амансыздарбы? Мен подписчиктерим. Кудай буйрса мен сиздерге айткандай границалар жөнүндө көргөзөм деген. Биз азыр Италиянын границасынан чыгып кетебиз, туғандар. Ондой эле граница, телепас. Бул граница деп айтканга да болбойт. Просто бул жерде жол акысын төлөй турган телепас эле. Biz уже граница Италиядан чыгып баратабыз. Мынакей. Чыктык. Эми где-то 500 метрден кийин, биз уже Францияга киребиз. Эч кандай полиция, паспорт, машинанын документтерин текшере турган эмелер жок. Полициялар жок, пограничниктер жок. Баратабыз азыр. Мени Францияга киргендеги кетсин көрсөтөм, Кудай буйрса. Тугандар, ушинтип эле эмеден эле чыгабыз. Туннелден чыкканда мына Францияга кирип калдык. 250 метрден кийин Франция. Франция деген жазым көрдүңүздөр окшойт. Эч кандай зымтор, полиция, гаишник дегендер жок. Болгону могу Франция жакта эме бар. Телепас бар, нелегалдарды текшерүү, нелегалдар кээде бул эмелерге жабышып, эмелерге кирип кетет, ураларга. Телепаста кырыз тугандар. Сол жагында Ницца жер ортолук деңизи. Сусамырга окшогон жол узактын жолу. Жолдаса биздин Кыргызстан жолдасы окшошуп кетет. Жакта погода 18 градус ысык эле. Кыргызстанга караганда, Москвага караганда жылуу эле. Россиядагыдай, Казакстандагыдай суткалап, 2 суткалап очередке туруп, документ көрсөтүп, паспорт көрсөтүп, эме туруп, пограмдарды текшериш деген нерсе жок буларда. Евросоюздун ичинде 28 мамлекеттин ичинде ушинтип бирине-бириге кирип чыгып жүрө бересиң. Biz Fransiyadayız. Fransiyanın içine girdik. Burada bir rodas olsun. Monaco geldik. Oğlorunu emeleri biz Kırgızstan'da okşoş.
Европада ушинтип бир мамлекеттен экинчи мамлекетке ушинтип кире бересиң. Эгерде бизге таможня союзга кирген болсок, зачем бизге ушундай таможня союздун? Эгерде биз границаларда 3 суткалап, 4 суткалап турсак, бизге керектүү маалда Казакстан биздин кекиртекти куугандай эле границаларды жаап койсо, же болбосо биздин фуралар менен мөмө жемиштерди алып бара турган болсо, Россияга силердин мөмө жемишиңер болбойт экен деп туруп, Россиялар биздин фураларды артка кайтарып бере турган болсо, бизге зачем ошондой таможня союздун кереги бар деп ойлойм да. Сиздер да ой пикириңиздерди комментарийга жазыңыздар, туугандар. Ошондой бизге эч кандай пайдасын көрбөй атам да. Биз мына киргенибизге, таможня союзга киргенибизге мына 5 жылдан ашып калыптыр. 5 жылдын ичинде эч кандай өзгөрүш жок. Казакстандын гаилеринен, Казакстандын, Россиянын гаилеринен, пограндарынан биздин чындыгында каттап жүргөндөр, билгендер болсо, жүрөгү зыркырайт да, ушечи. Качан акча сурайт экен, качан артка кайтарып берет экен деп. Же болбосо биз Россияга барып иштеп жүрсөк, Россияга барып иштеп кайтканда черный списокко киргизип, депорт басып, ошондой нюанстары бар да биздечи. Эгерде ошондойлор чечилбей турган болсо, ошондойлор жок боло турган болсо, биздин экономикабызга, биздин эмебизге пайдасы жок боло турган болсо, бизге андай таможня союздун не кереги бар? Ошол мен Европаны карап, Евросоюзду карап, мен ошондой суроолор пайда болот да мендечи. Биздин Кыргызстан, биздин кыргыз эли Европага окшоп, жолдор мондай сонун тегиз болуп, экономикасы өсүп, өзүбүздө жумуш болуп, иштесин, ошондой өнсүн Кудай буйрса туугандар. Биздин Кыргызстан, биздин кыргыз элибиздин жели постоянно ушинтип желбиреп, биз өзүбүз Москвада жүргөн, башка мамлекетте жерде жүргөн, Европада жүргөн кыргыз элибиз өзүбүздө иштеп, өзүбүздүн экономикабыз өнүксүн деп эле тилек кылабыз туугандар. Сиздер видео менен бөлүшүп, класс басып, комментарий жазыңыздар. Кийинки видеого чейин жолукканча.